Арыбаңыздар, президент та шайланды, жаңы өкмөт та бекиди. Бир топ министрликтердин никеси кыйылып бириктирилди. Натыйжада 20-дан ашык министрлик эмес, болгону 16 министрлик эле кызмат кылмакчы. Өкмөт башчыны дайындоо жарлыгына президент Садыр Жапаров кол коюп, Улукбек Марипов Кыргызстандын премьер-министри болуп дайындалды. Кандай министрлик жана ким дайындалгандарын сиздерге айтып берели. Даярсыздарбы? Өкмөт аппаратынын жетекчисине Жеңишбек Асанкулов, экономика жана финансы министри болуп Улукбек Кармышаков, Талайбек Өмүралиев коргоо министри, Руслан Казакбаев тышкы иштер министри, Асель Чунбаева юстиция министри, ички иштер министри мурдагыдай эле Улан Ниязбеков, ал эми билим берүү жана илим министри болуп Алмазбек Бейшеналиев дайындалды. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен социалдык өнүктүрүү министрлигин бириктирип, ага Алымкадыр Бейшеналиев дайындалды. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министри болуп Гүлмира Абдралиева дайындалды. Турдубаев Кубанычбек Апышевич, энергетика жана өнөр жай министри, айыл суу чарба министрлигине аймактарды өнүктүрүү жүгү кошулуп, ага Аскарбек Жаныбеков министр болуп бекиди. Бообек Ажыбеков, өзгөчө кырдаалдар министри, маданият, маалымат министрлигиндеги туризмдин ордуна эми спорт кошулуп, ага министр болуп Кайрат Иманалиев бекиди. Камчыбек Ташиев болсо мурдагыдай эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп калды. Эмнегедир жаңы келген бийлик үй курса эле күч кызматкерлерине кура башташат. Мугалимдер, дарыгерлер, спорт, маданият, анын ичинде бизге окшогон журналисттерге качан курулат болду экен? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарына турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттары менен болушу керек. 2 февралда жарыяланган сынакка документ берүү 25 февралда аяктайт. Тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылдын август айына чейин бүтүрүп бериши зарыл. Маалыматка ылайык, кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыкты. Спортчуларыбызга үй курбаса деле өз аракеттерин кылышып, дүйнө жүзүндө Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп келишүүдө. Кыргызстандык жөөкүлүк спортчулар чемпионатка катышышат. Жеңил атлетика боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү Мусулман Жоламанов менен Алмаз Эсенжанов Туркиянын жана Украинанын ачык чемпионаттарына катышышат. Биринчи мелдеш 5-6 февралда Стамбул шаарында, экинчиси 9-12 февраль күндөрү Сумы шаарында өтөт. Спорт менен машыгып, ден соолукту чындап, сергек жашоо нугунда бололу. Айткандай, жеген тамак ашыбызды да иреттешибиз керек. Тез татым ден соолукка өтө эле зыян экен. Жүрөк кан тамыр системасына өтө зыян келтирген азыктар тез татым менен жарым фабрикат тамак аштары. Алар жүрөк кан тамыр системасына өтө эле зыян. Бул тууралуу диетолог жана дарыгер Нурия Дианова эскертет. Дарыгердин айтымында тез татым көпчүлүк учурда өтө майлуу келет. Анын курамында туз менен кумшекер да көп. Мындан сырткары ага куурулган азыктар кошулуп, ден соолукка эч пайдасы жок. Адис тез татымдын ичинен куурулган картошка өтө зыян экенин кошумчалады. Эгер тамакты таттуу суусундуктар менен жесе, маселен артынан газдалган суусундук ичсе, анда организмде кумшекердин көлөмү көбөйүп кетет. Башкача айтканда, организмге зыян алып келе турчу углеводдор көбөйөт. Ден соолугуңузду чындап, билимиңизге көңүл бөлүп, талантыңызды көрсөтө алсаңыз, Араб мамлекетинен кош жарандык ала аласыз. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын башчысы Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумдун жарыялаган маалыматына таянсак, Бириккен Араб Эмирлиги өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо ала турган чет өлкөлүктөргө жарандык сунуштайт. Эми ар тармактагы таланттар, өз ишинин чеберлери, анын ичинде инвесторлор, дарыгерлер, инженерлер, өнөрпоздор жарандык алууга укуктуу. Ошондой эле ал таланттуу адамдардын үй бүлөсүнө жарандык берилет. Жарандыкка документ чогултуп, убара болбостон жарандыкты алуу болот дейт шейх. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.